Кыргызстандын Кыргыз тоолорунун коюнунда Кыргыз айылында белгилүү жаш кезинде белгилүү улакчы Роман Кайра жашаган. Ал өзүн тааныштырганда апам орус, атам орус, өзүм кыргызмын деп тамашалап калар эле. Жадаласа өзүнүн атын дагы Романдын ырчы уулу деп өзгөртүп алган. Күндөрдүн биринде ошол абышкан үйүнө Россия жергесинде жашаган иштеген досу уулу Даниэль менен конокко келип калып. Ассаламу алейкум. Көптөн бери көрүшөлө келип. Денсаулыгың кандай? Жакшы, шүгүр, алхамдулилля досум. Өзүң кандайсың? Шүгүр, дагы жакшы. Кандай жете алдыңар? Шүгүр. Бул сен уулуңбу? Мен уулум. Таанышабыл? Айша атаң болуп калам. Мурдундурайын, бул орусча сүйлөп калган турбайбы? Ушундай болуп калды эми досум. Орус калаада төрөлүп, орус калаада чоңоюп, сүйлөшкөн чөйрөсү дагы орус болуп калды. Андан көрө сен уума кыргыз тилди үйрөтүп, биздин каада салттарыбызды үйрөтсөң болот. Ошо эртең улак болмок, ошол жака алып барбайбы буга? Мейли досум, ошентели. Анда сүйлөштүк. Мейли. Романдын ырчы уулуна досунун уулу Даниэлдин орусу кейиптенип, орус адат болуп калганды жаны кейитти. Романдын ырчы уулу эртеси күнү досунун уулу Даниэлди улакка алып барууга сөзүн берди. Эртеси күнү улакка алып барды. Мына балам, көкбөрү деген ат үстүндө элинден эр оюну. Карлыш команда тайгазанга улак салууга аракет жасалат. Эң көп улакты салган команда жеңишке жетет. Оюнга атайын тапталган аргымактар катышат. Түшүндүңбү? Азаматчылар килипти. Көкбөрү тарыхы болсо илгерки заманда тоолордун жашаган элдердин кашкырлар малды жеп кетиш үчүн эркек элдер анчылыкка чыгып, кашкырларды жерден эңкетип, бири-бирине ызычып тартышкан. Ошон үчүн көкбөрү деп айтылган. Ой, там веревка упала. Мурдундурайын, аны веревка дейт, аны чылбыр дейт. Сен ат жабыктарды да билбей турбайсың. Жүр мен сага көрсөтүп берейин. Мына балам, кара. Бул деген ноктор атайын ат жетелеген үчүн керек. Бул деген ичмек деп коет, анын эр астына коет, тердиктин астына коюп коюшат. Бул деген тердик эрдин астына коюп коет, эр кулап калбас үчүн. Бул деген өзү эр деп коет, отурган үчүн. Булар деген үзөңгүсү деп коет, бутту салган үчүн, ат миниш үчүн. Булар деген басмайыл, бул деген басмайыл, эр ооп кетиш үчүн.
Bunu деген куюшкан деп коет, куюшкан жок. Минген элдерди анчия деп коет. Алар тегиз жерде жашаган үчүн куюшкан колдонгон эмес. А биз болсо тоолордун жакта жашаган үчүн бизге куюшкан сөзсүз керек. Бул болсо жүгөн атты башкарган үчүн керек. Бул оздук деп коет, атты токтотуш үчүн. На түшүнбөйм. Атайын сокулуктан бери сага туңгучка алып келдим сайды. Атайын сен минсиң деп. Кээ бир мин кой бала. Акбали азаматтар. Атайын туңгуч сокулуктан бери сага тайды алып келдим, сен мин койсуң деп. Bali azamatsınız jigitler. Кандай бул? Кыргызча сүйлөп калдым, үйрөтүп койдум. Мурдун турайын, сен саламдашканды билбей турбайсыңбы? Үйрөтүп койчу саламдашканда. Мисал үчүн ат минген адам жөө кишиге всегда салам айтат. Тоодо түшүп келаткан адам тоого чыгып бараткан адамга салам айтат. Үйгө киргенде төрдө отурган кишиге всегда салам айтат. Көп киши аз кишиге салам айтат. Түшүндүңбү балам? Чоң рахмат досум. Эмес, көптөгөн жакшы пайдалуу нерселерди үйрөттүм. Чоң рахмат, сага да. Көрүшкөнчө. көптөгөн кыргыздын салдын ата салтын үйрөттү. Учурашканда жана ат жабдыктарын. Ay Bali azamatsınız